Азыр берки чоңурактары иштеп атышат. Тиги көмүрлөрүн өйдөлөтүп, отундарын жарып дегендей. 6 демаш күнү эле бошта. Калган күндөрү окушат. Андан сырткары спортто машыгышат. Көбү эркин күрөштө күрөшүшөт. 3 кыз күрөшөт, 4 бала күрөшөт. Жакшы результаттарды берип атат. Анан дагы кыздарды кошуп киргизип атабыз. Күрөшкө ошондой эле сүрөт тарткандар бар, теткинтип сүрөттөр тартышат. Анан музыкага кызыккандар бар. Мындан ошо музыка жагына кичине аксап атабыз. Тиги үйрөтүүчүлөр жок болуп калып атат да. Мектепте бир башталган комуз. Анан барып аткан. Анан ал мугалим да жок болуп кетти. Комузубуз да токтоп калды. Айыл жергесинде да кичине эме эмеспи? Ошо жака барды. Анан бийге жөндөмдүүлөрү бар. Ырда бием дегендер бар. Ошондой. Анан 13 жыл болду байке, жакты. Өзү негизи бул 13 жыл болду. Эне бала мерими деп ачылып калганыбыз ошондон. Тиги ар бир ишке бир нерсе себепкер да, өзүнөн өзү эле болуп калбайт. Анан көбү бизди ойлоп калат. Анан же мен же келинчегимди жетим болуп чоңойду эле. Ошондон улам ушинтип ойлонду деп. Анан экөөбүз тең эле толук кандуу үй бүлөдө чоңойгонбуз. Анан ошо бир досубуздун кызы аркылуу башталып кеткен иш да. Себеби ал турмушка чыкса турмушу жакшы болбой, келди кетти болуп жүрүп билинбей 3 балалуу болуп кетип. Анан бир күнү чалып калды. Айса бир балдарды убактылуу кармай турган жер барбы? Билесиң да, күйөө бала тажатып бүттү, кызым тажатып бүттү. Анан бир чет иштегиче, бир чет эс алам, ошондон бир кутулсам деп Россияга кетсем деп атат. Бирок балдарын каяка чыштарын билбейт. Биз алып кала алсак келесо келе береби деп атабыз деп. Анан ошондон мен ойлонуп, анан бир досум азыр деле ошо балдарды карайт. Ошо эстеп кетип анан чалдым. Ушинтип жардам берип турчу. Ушундай болуп атат десем, мейли алып кел деп калды. Анан чалып салбейгиле десем, энесин ошо 3 баласы менен салбейттер. Азыр улусу турмушка чыккан. Ал кезде улусу 6да болчу. 6да, 4дө, 2де. 2 кыз, бир эркек. Анан ошо 2дегиси мондай болчу, Элкандай. Анан отурабыз, чай ичип, антип отурсак эле энесин этектеп эле суу сурайт, нан сурайт. Мындай кылсаң той эле турат, бирок этектеп атат да. Анан ошону көрүп, анан ойлонуп кеттим. Анткени тиги энесинин тыштап кетем дегенин сезип атат да. Кичинекей болсо да ошонусу айланып атат. Анан ошону көрүп отуруп мен кызыктай болдум. Анан ичимен бир нерселер толгонуп, ушундай болуп анан ката-канат ушу эне менен бала ажырабай эле чоңойсо деп батып. Анан эртеси алып жөнөдүм. Алып барсак тиги досумдун устав боюнча 7 жаштан үйдө алат экен. Окууга кирип калгандар. Тигилер жетпей калды да. Анан айла жок, кайра алып келтем. Анан алып келатан жолдон бир ой кылт деди. Эгерде ошо бир квартира таап бериппи, же бир арендага үй алып бериппи, балким балдар менен алып калып жардам берсем калат болду экен деп анан үйгө келип келинчеги менен кеңешип анан ошо сунушту айтсак эле макул болуп калды. Жардам берсе каласыңбы десек. Анан ошондон эле дагы бир таанышыбыздын үйү бош экен. Аны алып биз төлөп берип туралы деп. Анан ошол жака жайгаштырып, аңгыча болбой дагы бир келин түшүп калды. Ада бир досумдун карындашы эле, ал жетим өскөн. Ада күйөөсү кубалайып, бир баласы менен көчөдө экен, ал да келип калды. Ошентип эле атабыз. Анан аңгыча бир студент келип түшүп калды. Биз каяктан укканын билбейм. Студент кыз экен, физкультурадан чуркап баратып, жыгылып калат да, жыгылып калса, больницага алып барса 7 айлык боюнда бар экен. Жашырып жүрүптүр да. Анан төрөгөндөн кийин үйүнө бара албайт да. Анан ушу бизге алып келиптир. Анан кайдан угушканын билбейм. Анан тиги
ошентип эле туруп калдык. Билинбей анан 2 жыл өтүп кетиптир. Ошентип иштей берип турбуз да. Анан азыр ошо биздин юрист кыз, ошонун жолдошу азыр бошоп Кур'ан окуп келип атабыз да. Ошо айтып калды: "Ай байке эже, силер жакшы кылып атасыңар. Бирок кээде жакшы да жаман болуп калат. Анткени мамлекет эмне негизинде кылып жүрөсүңөр, сен эмне деп жооп бересиңер" деп. Чын ошого чейин деле ошондой эч нерсе ойлонуптурбуз. Анан эмне кылышыбыз керек? Мен муктаждыкты көрүп турсак и так жардам бере. Ошо да дейт: "Силер аңыз тили иштеп атасыңар. Мен азыр каттоодон өткөзүп коеюн, аттандагыла" деп калды. Анан ошондон жана эне бала мээрими деп койгонбуз. Ошо эне менен баланын бири-бирине болгон сүйүүсү, мээрими эч убакта ажырабасын деп. Анан 2009 башталган, 2011 регистрациядан өттүк. Ошондон бери иштеп келатабыз. Ошол ортодо жана көптөгөн балдар ташталып, мусорго, туалетке ташталып, көп ушундай болбодубу? Ошондойлор болбосо экен деп көптөгөн студент кыздарды өмүрүн сактадык. Ошо алданып калган, төрөп келген, ошолорду балдарын чоңойтуп берип, өздөрүнүн окуусун бүтүрүп, кээ бирөөнүн кубалап жүрүп, жигиттерин таап келип үйлөндүрүп женден. Ошондой күндөр да өттү. Анан 13 жылда билинбей атып эле 200дөн ашуун бала учуруп турбуз. Азыр ушу 27-28дей. Анан бул кризисный центр болуп да кетет. Себеби ошо кризис учурунда келип түшүштү да жанакылар, энелер. Анан ушу 2 жылдай болуп калды, толук балдар болуп калган. Анткени мурун энелер менен кошо кабыл алчубуз. Энелер менен. Бирок азыр деле ал ошо негизделген пайдубалын жоготпойбуз, негизи жоготкон жокпуз. Азыр деле өспүрүмдөр адашып калгандарды алып жардам беребиз. Жанакындай студенттер каяка барарын билбейт, ата-энесине бара албайт. Ошондой мезгилде бирдекеге кабылып калбасын деп ошолорго көбүрөөк жардам беребиз. Анан башка да энелер келет жардам сурап. Аларды көбүн азыр балдарына жардам берсек да өздөрүн иштегиле деп кетиребиз. Себеби алар да өздөрүн коргой алат да, балдар өздөрүн коргой албайт. Ошон үчүн азыр көбүрөөк басым балдарга. Азыр эми эң кичинекей анан эң улуусу канча жашта? Эң кичинекей Тетик Элхан, улуусу Таңсулуу, Жуманазар экөө 16да. 16да. Быйыл 9-ду бүтөт бирөө, окууга тапшырам деп атат. Так калганы мына ушундай. Жакшы результаттар бар. Баары жакшы болуп калганга аябай аракет кылышат. Мына Жамиле күрөшөт. Бул аябай жакшы күрөшкөн кыз. Тетиги адеми күрөшөт. Келечектеги мээрим Жуманазар ошолорду кубалап жетебиз деп атышат. Анан Амина кайда жүрөт? Айсылуу өзелерин тартып. Амина деген кызым бар, ада күрөшөм дейт. Анан 2 кызды кошуп атабыз мындан. Алтынай менен Минюра кайда жүрөт? Мына Алтынай, Минюра экөө да кошулабыз деп атат. Буюрса 1-күндөн баштап машыгуу башталат. Эркек балдардан болсо бул Тима күрөшөт. Айбек, Али, Камчыбек, Эр-Азамат. Мына бул кичинекей. Жакында Эр-Азамат соревнованияда 3-тө алды. Камчыбек 2-ни алды. Айбек 3-тө алды. Калганы чуть эле жеңелдеп барып утулуп калды. Бирок жакшы результаттар бар. Жакшы результаттар бар. Анан ошо китеп менен дагы жакында бир конкурс болот деп атат. Ошого дагы катышышат, Кудай буйрса. Анан биз башкалардан айырмабыз, ушундай чоң үй бүлө деп аталабыз. Кыжылдашабыз, кужулдашабыз, жакалашып кетебиз. Танышы. Биз эркинбиз. Анан баарын тең ой максаттары, тилектери жакшы. Келечекте жакшы болгулар келишет. Врач болгулар келгендер бар. Анткени мен 10 жылдан ашуун сахар менен оорuyм. Ошо мени айыктыргылары келишет аябай. Атабай болуп калдыңыз. Анан булардын атасы мында. Анан ошо күздө операция болдум 2 көздөн. Ошо сахардан улам 2 көз көрбөй калып. Анан операция болуп азыр жакшы. Ушулардын Кудайдан тиленгени го. Ойлоп коем өзүм ушундай деп ушулар баягы
жаштын тилегин берет дегендей көп тиленишет да. Атабыз оорубасын, апабыз оорубасын деп. Өздөрүнүн дагы аракеттери абдан жакшы. Анан булар менен биз дайыма ачык. Мен бүт өзүмдүн жашоомду айтып берем. Эмнени туура эмес кылсам дагы айтам. Булар эч кимиси бир алган эмес мектепте. Мындай 2ден өйдө алышкан да. Мен айтам, мен бир алгам деп. Мен силерден да жаман окугам. Анан бирок бир нерсени айтам, адам ошону алган боюнча жатып калбаш керек деп. Өздөрүнө эле айтып берем, мен бир алганды аябай капаланып, 30 бала келип карай берип, аябай капа болгом да. Анан өзүмдү карап көрсөм, жөн эле ой класска барбаппын, келип эле кирип кетиптирмин да. Анан 3-4 айдын ичинде бир кыздын жанына отургузду. Аз классташтар менен дагы ачып турабыз да. Ушуну окутчу деди да мени. Ушу нөл болуп атат деп, анан экөөбүз 3-4 айда тептең болгонбуз. Тептең болгон, экөөбүз экиге бөлгөн. Кайра экөөбүздүн жаныбызга 2 окуй албаган окуучуну отургузган. Анан буларга дайым ушунуларды айтам. Алган эчтеке эмес, албадым деген калп айтат депчи. Жаңылбадым деген туура эмес дейм. Жаңылат адам, бирок дайым оңдоп жашаш керек деп. Анан булар ошого аябай аракет кылышат. Мурун кичикесинен негизи эмеде коркуп жаңылсаң жаман депчи. Ошону негизи колдонбош керек да. Жаңылсын лучше, жаңылсын, молодец. Ой, ал айтканыңыз туура да. Мисалы, бир жолу бир энени жөнөткөм чогулушуна. Анда энелер да болчу биякта. Анан так таңдап эле келатат. Ой, эмне мындай? Балдарыңыз жаман. Ой, эмне болду? Жаман. Жаман уялбадым. Эмне кылды? Чуркап келип, узун коридор болуп ошол жакта муз тейип ийишиптир деп. Мындай эле чуркап тейип коюп турбу? Булар дагы акырын аяп тебет турбайбы? Мен 3-чү этаждан чуркап келип тепчүмүн десем, чөндүрүңүз жата дейт. Ой, тепчүмүн мен деле. Бирок тее берет дегенди туура деп көрбөйм. Бирок тепчүмүн. Эми аны түшүндүрүш керек просто балага деп атам. Ал канча краска сатылып алынат, канча деген эме бөлүнөт, канча каражат бөлүнөт. Аны жөн эле талкалап же өңүн өчүрүп салган жакшы болбойт деп эле айтыш керек. Теппедим деген болбойт. Бул бала деген баладай эле болот да. Талкалап да жиберет. Кээде мен ачык сурайм, эмнеге аны талкаладың, же аны эмнеге алып алдың? Кааладым. Адам ушуну үйрөнүш керек да, каала. Сенде каалоо болот да. Же болбосо жээде жөн эле талкалап салдым. Эмне десе, тиги ачуум келген үчүн эле талкалап салдым. Болот бул нерселер. Бирок кечке эле ошентип берген туура эмес. Анан так эле мындай сымга түскөндөй деген ал өзү туура эмес да, жашоо эмес ал жөн эле жасалма нерсе. Ошо биз ушинтебиз. Жакшы. Сизге Алла разы болсун ушундай. Рахмат силерге да. Балдары чыныгы спортсмендер болсун. Бул Кудай буйруса. Кыйын чыган уул кыздардан болуп чыгат деп ишенебиз. Ооба. Бешикте баланын бек болгон кимилди деп, карында баланын хан болгон кимилди деп, булар Кудай сүйгөн нерселер да. Анткени мен айтам, булар эч убакта күнөөлүү эмес. Булар ушунчалык жакшы жашаганга татыктуу балдар деп айтам. Себеби булар эч убакта булар ошол атасы же энеси жаңылганды булардан биз эч убакта ушундай деп айтпашыбыз керек депчи. Анткени булар наристе, булар эч кандай катышы жок да. Чоң врачтар чыксын, спортсмендер чыксын, окумуштуулар чыксын. Мугалимдер бар арасында. Эмне соо тийсин. Рахмат. Биз дагы жаштарды тарталы, жаштардагы ушундай инелерибиз, карындаштарыбызга дагы чоң жардам кылсын. 10 сомдон чогулуп отурду билбейм, чоң акча чогулуп кетет экен. Биз деле качан көчө кечинде эле баштаганбыз. Көчө кечинде эле өзүбүздүн кругдарды чогултуп, ушундай экен, мына ушундай чогултуп ачыптыр деп. Балдар бар экен деп чогултуп эле келип, колубуздан келишинче келдик. Бул нерсе эме экен да, кечирип койчу эсиң билгенге. Кээде адам ойлонот го, менде көп болсо мен берет элем деп. Ал ишке ашпайт.
Адам жанында бар болгон бере алган адам бул улуу адам. Жанындагы бар болгон. Мисалы мен баягы булар кайта эми биз такай туулган күндөр болуп турат да. Анан баягы эле Арсен деген бир балабыздын туулган күнү болду. Анан бизди сүткө дежурство кылабыз. Уйлар бар, ага дежурство кылабыз. От жакканга дежурство кылабыз. Ушундай да. Баарыбыз ошо качышканга аракет кылабыз. Эми, конечно, майдалар эмес, бул Тимадан өйдө качышат да. Тима кыйкыртпай эле турчу балам, бир. Анан айтып атам. Sen 500 сом балким сенде жок. 1000 сом да сенде жок. Балким ойлонушуң мүмкүн дейм. Эми бала кезде башыңызда ойлончубуз да. Балким бир жакшы оюнчук алып келип берип койгуң келет. Анткени бул каалоо жакшы болот да. Бирок ал оюнчук сынган күнү сен унутуласың. Сен мындай көрүнмөгөн нерселер болот. Адамды өмүр бою унуттурбаган. Ошону жаза кыла деп атам да. Жөнөкөй эле, ал сенин колуңда бар. Акча жок, бирок ал бар. Анан булар ойлонуп калды, не бар болду экен? Акча да жок болсо, андан да чоңураак нерсе. Айтып, силерде чоңураак нерсе бар. Ошол күнкү дежурствосын сен эле алып кой. Сен бүгүн туулган күнүң. Сенин ордуңа мен турам. Просто ошол күнкү дежурствосын алып кой. Ал жөн эле эс алсын, жатсын, турсун, тамак жесин. Бирок ар жашоосунда кийин чоңоюп, ар кимдер өзүңөр жашооңорду куруп кетесиңер. Бирок туулган күнү келген сен дайыма элесине келесиң. Эч убакытта унутпайт сени. А бул сен бир 1000 сомдук нерсе алып келип берип койгондон чоң нерсе жасайсың. Ал өмүр бою эсинде калат. Ушул нерсени жаза кыла дейм да буларга. Бар нерсени. Жок нерсени издеп аласың. Сенде бар нерсе эң эме чоң нерсе ошо болот. Аябай, мен айтам дайым, булар бири-бирин байкеже дешет. Улууларын байке дешет, кичилерин бөбөктөрүн дешет. Бири-бирин бөлбөй караганга аракет кылат, анткени атасы мен, апасы баары өкөстүк болгондон кийин бири-бирин бөлбөйт. Мисалы, мына Элканды баарлап карашат. Анткени бул Элкан баарынын бөбөгү да. Булар жакшы бүт баары менен кучакташып, учурашып келген элеметти. Сон болот экен. Булар 3 ай болуп калды, ушундай болду колума келгени. Бул Фатима, Мадина үчөө. Бир тууган. Азыр уже көнүшүп калды, бияк немесине ылайыкташып калды. Кээде аттарын деле унутуп калып кейсе, ай балам баары. Бир жолу бир кошунам аябай сарсанаа болуптур. Эми телевидение бизде көп тартып кетишет анан. Как журналист сурай берип калды, ар кимдин атын билесизби? Ооба. Жаңылбайсызбы? Жок, жаңылбайм. Деп анан 4-5 жыл мурун анан айтып берем да. Анан көрүп атам дейт, аябай ичимен сарсанаа болуп атам дейт, жаңылып кетпесе экен деп. Анан азыр жаңылып кетип баратам, же ооруданбы билбейм. Айтып барып анан таап кеттик. Мадинадан эки экен, э? Маны чоң Мадина, кичине Мадина үчөө болчу. Эң чоңун эми энесине берип узаттык. 5 алар 5 бир тууган интернатта Панфиловдо. Анан кичинекейинен биз багып чоңойтуп келдик 5-өөнү тең. Анан эми уже энеси эмеден чыкты. Ишчеле ошондон чыкты, бошонду, жакшынакай болуп 2 жылдан бери жакшы жардам берип келатат. Анан биз сыртынан көзөмөлдөйбүз да. Анан уже жакшы болуп калды. Анан тиги интернатка да кайттык. Мындай биз келбейбиз. Анткени баягы укуктан ажыраткан кезде энесин мамлекет бизден да алып койгон да. Бирок 5-күндөр алып келип Демашта жеткизип, каникулда полный биз алып турчубуз. Анан ошону тапшырдык энесине. Мындай эне биз келбейбиз. Уже энесине жакындапсың деп, көбүрөөк алам менен болуп деп тапшырып бердик. Болбой эле акчалар жазып эметип атышат. Кый албайсың, бирок кыйганга да туура келет, анткени тияка көнүшүш керек да. Ошо экинчиси Мадина болчу. 3 Мадина болду. Чоң Мадина, ортончу Мадина, анан кичине Мадина деп чакырчубуз. Азыр чоң Мадина, анан кичине Мадина деп чакырып калдык. Ошо, анан силерге чоң рахмат. Айтканым ушу да, жана бардык нерсе өзүңдө бар болгон нерсе менен башталат. Жана чоң кээ бирөө сурайт, канча акча топтоп, кандай кылып баштадыңыз, канча.
Мен айттым обычный эле жашоодо жашап келет эле баштап кеттим. Негизи бул иш мындай акчага карай турган болсо бизде эмне деген миллионерлер бар. Эгер акча менен эсептей турган болсок, бизде эмне деген миллионерлер бар, жети менен жесир көчөгө басмак эмес. Анан бул акчага каралбайт да бул иш. Анан жанагы айтканым ошо да. Менде көп болсо анан берет элем деген жок. Бардык нерсе сенде бар болгону менен эле бөлүш, убактыңды бөлүш. Эки көйнөң болсо бир көйнөгүн алып келип бер. Вот ушул нерсе бул чыныгы адамдын ички жан дүйнөсүнөн чыккан мындай бата боло турган нерсе да. Азыр айтып атсаң, чын эле мен сүйүнүп атам. Кичинекейден куралды депчи, анткени бул абдан жакшы нерсе да. Анан бизге студенттер да келет да. Келип булар менен ойнойт. Анан өзүнүн бир тартиптери бар да, мен аларга да айтам. Бизде тартиптер бар. Телефон бербейсиңер, телефон көрсөтпөйсүңөр. Анан алар түшүнбөй калат, неге дегендей. Мен айттым, силер эле телефонду өзүң сатып алган жоксуң, апаң, атаң сатып берди. Бул кичинекей, көрүп атып колунан чүрүп сындырып ийсе, же төлөп бер деп айта албай. Ошон үчүн кээ бир нерселер болот деп айтам да. Анан бул нерсе абдан жакшы нерсе да. Ошо кичинекей нерседен куралып, ошо өлкөбүзгө, элибизге депчи. Биз деле ушинтип баштадык да. Ошо мукташтыкты көрдүк. Мен эмне кылып жардам берем деп ошондо ойлондум. Ошо элиме, жериме, мекениме эмне салым кошо алам деп ушу көйгөйдү көрдүм. Анан ушу көйгөйгө кирип кеттик, келинчегим экөөбүзчү. Анан ошо кезде даже пособие жөнүндө ойлонуп атырбыз. Ушу мамлекет биз ушундай иш кылсак тыйын берсе экен деп, даже ал деле оюбузга келген эмес. Бир жолу бир жогору жактан да кишилер келип, келинчегим айтып атпайбы, сиз 2 жол баатыр эне болушуңуз керек экен дейт. Анан айтып атам, ал баатыр энени деле ойлоп көрүп атырбыз. Бирок чын эле силер татыктуу десеңер, атаганат. Бирок анын үчүн деп деле биз баштаган эмеспиз. Бир баатыр эне бола калалы же бир баатыр ата бола калалы. Жок. Элибизде, өлкөбүздө эмне мукташтык, ошону тап, баягы кытышкан жерин тырма дейт го. Анан нар жагын мына чын эле баягы Кудай деле кыргыз элибиз айтып келген да, жети менен жесир Кудайдыкы деп коет. Чын эле рызкыбыз үзүлбөйт. Бир иштерди деле иштетип көрдүм. Швейныйды ачып көрдүк. Кондитерский өтө деле мынтип кете алган жокпуз. Бирок рызкыбыз үзүлбөй эле келе атат. Ошо аны бир жолу көрдүк. Бир жылы 50-гө жакын болуп кетти. Не кылабыз билбей калдым. Эшиктин астында эшикте кар, ушундай суук болуп турат. Эшикте кар, баласын көтөрүп турат. Келинчегим эне да баары аял киши баары өтө терең ойлонуп ийет. Жетпей калса анан мына тамак аш, анан айттым, эгер ушул жака келип ушул жакты маанайлап келсе, ушул жактан бери жылуулук табамга деп келсе, киргиз. Ал да рызкысы менен келет. Ошондой эле казан 30 балага жеткен 50 балага деле жетти. Ушундай экен да. Кроваттарга батпай жерлерге агып келип жатышты. Баары жылуулук да. Анан жазда көбү кетишти. Эми ушундай болот экен да. Анан баягы кыргызда айтат эмес, пейлиңди кенен сал, нар жагы болот деп. Ошо эле нерсе. Күрөшкө катышкандан төртөөбүз өзүбүзбү? Мына бул кыздарбы, же балдарбы? Туркулач күрөшкө катышкандар. 10 болуп кеттиби? Мына. Тур Жамиля бери чык. Мына. Булар азыр күрөшүп жүргөндөрү. Анан эми 2 кыз кошулуп атат. Анан буюрса келечекте Барцовка сумкалары жетиштиби? Ошолордон кичине эмерээк жаман болуп калды, таскать этишкенге тытылып калды. Мына бул Аминада күрөшөт. Биз эме кылалы. Буюрса ушу күрөшкө катышкандарга дагы жаштарды соомчулукка тартып, сумкаларын алып бергенге аракет кылалы. Трико колдон келсе, марцовка, ошол жакта катышкан балдар менен тең болуп, бала көз менен көрөт эмеспи? Эмгеде деп карап калышат. Анан айтам, мен бар болгон наразы болуп турат, биян кийип туралы эми. Конечно, бир баланы обеспечение кылып оңой. Анан кээ бир ата-энелер эң жакшыларын алып берип коет, булар көзү жылтырап, бала да баары деле карап, анан айтам,
Эми ал акуланы кийбей деле күрөшүптүр. Ажа тиркөлөр чыгып калды го, ак жолдо акула деген. Анан көбү бул акула бул кыздарга жакшы экен. Анткени бүт мындай колтуктан бери жабат да, мындай. Ушунусу жакшы экен да. Бүт мындай жабылганы. А так жакшы. Биринин борцовкасын бири кийет, улам анан азыр ошо көптөн бери кийип келаткан ошо борцовкалар кичине нийтөөк болуп турушат. Ошо борцовка эмелерин аракет кылалы буюрса, келаткан жуманын аягына чейин. Осудан кече 10 бала экен. 10 баланын жаштарынын эмелерин сурап жазып алалы. Анан берки балдарга деле пулка эмеге аракет кылалы. Бүгүн биринчи келгенибизден биз азыр тамак аш эмени алып келип сүйлөшүп. Жок, рахмат. Сүйлөшканыбыз менен көрүп, жаштарга дагы жеткизип отуруп. Кыргызда бар эмеспи? 1000 уккандан бир көргөн артык деп, анан көргөн такыр башкача болот. Кээде угасың, мына көргөн такыр башкача болот да. Азыр мен көргөндө тиме огошуп кетер, азыр күрөшкө катышат деген огошуп кетер, борцовкаларын алып берип. Билинбегени менен көп эле акча коротконбуз. Такси менен жүргөндө 10 сом менен барып, маршрутка менен барып коюп, ошо алган 90 сомуна бир жардам кылып койсоң да, бул соопчулук тие берет, бул балдар да ошого анан көнөт акырындап. Тарбия жакшы эмес. Эмне көйгөйлөр бар экенин көрдүк. Рахмат. Буйрса, кийинкисинде ошого аракет кылабыз. Апа тактагы. Ал апаңарда ошо анда жакында операция болгон. Ал илгери жаш кезде бир авария болгон, биз ошону билбептир ал деле. Ошо көзүн менен удар болгон. Анан жаштык менен көтөрүп кеткенбизби? Анан врачтар деле зоб деп дарылап жүрө берчү, көз кичине бери чыга түшкөн да. Көрсө зоб менен аварияда удардан кысканда чыгып кеттир да. Аны мени операция кылып тиги врачка мени ичитип жүргөн тиги врач байкап калып атпайбы? Сиздин өзүңүздүн көзүңүздү көрсөтсөңүз анда деп. Уже почти хрусталик ургап уже көрбөй баштаптыр да. Эми карабайсың эми. Врачтар да ошодо, туура эмес эми болду. Аны ошо зоб деп эле дарылап жүрөбүр да. Анан эми баягы аргар орнунун эмеси табылат болуп карабайсың, тиги мени көрсөтүп атып, өзүн да көрүнүп калып, врач байкап калып. Оорубаңыздар сиздер дагы. Рахмат. Балдарды тарбиялап чоңойтуп атасыңар. Сизге дагы чоң үлгү болуп атасыңар. Биз да кийин силерде болуп, салбийби болсун? 100 бала чоңойтуп колубуздан келсе. Ошол. Евренки неси бар? Евренки атасы эле бар. Ар кандай да, ар кандай. Евренки көтүнгөн бирок 2 жолго түшүп кетип калгандар дегендей. Чоңотконго эмеси жок болду, шарты жок болду. Бар. Кийинчерээк келип алып кетем дегендер да болуп экен да. Мен айтып атпаймынбы, биздин максатыбыз негизи ажыратпоо да. Эне менен бала. Биз далайбыз студенттердин сактап бердик да. Анткени убагында эми ады эле бала да. Алпайм, таштайм, анан дей беле баланы жек көргөн сайын тиги нарсесин жек көрө берет да. Өзү ушундай болот аял затында. Анан айтып жок деп ошо мезгилде анын өзүнө жана кризисный центр дегенибизде ошо да, анын өзүнө духовный, моральный бардык жактан анын өзүнө жардам керек болуп калат. Анан келинчегим өзү биринчи кесиби акушер, экинчиси психолог. Ошо ям бүткөн. Мен соцработникмин. Ошо ям тармакты бүткөм да. Анан ал көбүн лечение кылып, энелердичи акырын иштеп. Анан ошо студент кыздардын көбүн айтып, Кудай деле сүйгөн пендесине бала берет. Кийин өмүр бою өкүнүп каласың, бала жок болуп. Деп, анан көбүн сактап берип, бүгүнкү күндө рахмат айтышат. Балдарын чоңоюп аткан сүрөттөрүн салышат. Мынакей силердин бала мондай чоңоюп атат, мончага окуп калды, тигинчеге барып калды деп. Аларды көргөндө биз кубанып калабыз. Туулган күндөрүнө куттуктоо жөнөтөбүз. Ушундай. Анан убагында кызыл кандуулук менен албайм, анан тигиндей дей берет да. Анан биз ошону такыр ажыратпаганга аракет кылабыз, таштатпаганга. Колдон кийин поступать этет да. Ооба. Аларды кантип өткөрүшөт? Аларды эле өзүбүз окутабыз, өзүбүз ошо эме университеттер менен тияк-бияктар менен байланышып окууларга тапшыртып, антип. Анан жок, 11-ди бүтүп деле
Жок, окугум деле келбейт. Аял алгым келет десе аял алып берем анан эмне кылам? Же турмушка чыгам десе узатам да. Ошо. Балдардын ынтымак ажырабай бири-бирине күйүндүү болсун. Эми баягы бар кызылдашабыз, ручкалар талашат, бири-бирин коюп ийет. Эми бул нормалдуу эле нерсе да. Эми экиле бала бар үйдө деле ошондой. Атаандашып, талашып. Бирөөсү жубага жеп, жоопса. Шоколадтарын жулуп жейип, көрсөтпөй жейип ийишип дегендей. Ал бул нормалдуу нерсе. Жөн эле жана дымсалдап эле ой баары ушундай дей берген өзү туура эмес да. Ал койгулашат, өкүрүшөт. Бирок эң негизги пайдалуу бири-бирин бир тууганым дейт. Сыйлашат. Мектептен булар чогуу окуйт. 1-класста 5, 3-класста 2-класста дегендейчи. Бул 3-1 окуйт. Айбек, Али, Тима. Бир жолу эже эме жазбайптыр. Тиги агай эме кыласызбы? Бир барганда сүйлөшүп коюңузчу. Үчөө тентек болуп бир чоң класстын баласын сабап коюптур деп. Элем келсе сүйлөшөйүн деп эме жөнөттүгө менде голосовой. Кайра үстелине кайра келиптир голосовой. Агай, жок. Сүйлөшпөй эле коюңузчу. Азыр аларды чыгарып, өзүм ичим бир аңтарылып, көзүмөн жаш чыгып дейт. Эме болуп кеттим депчи. Анан көрсө үчөөнү чакырат да бас бери. Бири тажаттыңар, атаңар кайтып силерди сойдурайын дегендейчи. Эмнеге усабайсыңар сенен тиги Айбек айтат. Тили кичине эмет анан. Эже биз деген бий туугандайбыз да. Анан бий тууганыбызга тийип атса биз болушабыз да. Анан ойлондум да, чын эле булар бир тууган да деп анан аябай ыйлагым келди. Анан бар деп кой берип, анан мага кайра эме жөнөтүптүр. Урушпай эле коюңузчу. Анан айтам мен бири-бириңерди аябай карагыла, болушкула деп эле айтам мен. Бириңди бирөө сабап атса, жалдырап көрүп туруп үйгө келсең мен урушам деп эле айтам. Тыштаба, бириң жетелеп, ошол жактан карап, кичүүңдү, улуулары мындай көз салгыла деп эле айтам. Анан так эле унчукпагыла, тийишпегиле, тебишпегиле дебейм да. Айтам, коргогула деп эле айтам. Чуркап бар. Ал сенин бөбөгүң, бир тууганың, анан баарлап аны сабап атса, сен акырын кылтыйып өтүп кетип кал, анан эмне кылар экенмин деп эле айтам. Чын эле. Айыл балдар менен достошуп ойношот да? Достошуп, достор толтура. Анан бул кыздар дагы өкүм, булар дагы спортто жүргөн өкүм. Тигилердин бөбөктөрүн бүт эмелер булар да аябай карайт. Курс жүрүшөт да кыздар, балдардан да курс жүрөт. Ошундай. Бар тең татынакай супсулуу экен. Кийин. Кыргызда менин балам. Кыргызда ал башка деген түшүнбөйм. Улуга күрөшкө катышат, Болгондо дагы нарынды кыргызда. Тиги мен жеримден айтат да. Атасынын баласы да. Өзү нарындан болсун. Нарындан. Бийликтерге жетпей аткан аракеттер болуп жүрөкчүлөр. Буюрса, пассаткаларын аперип, сымкаларын аперсек. Сирен ойноо болгондо чалып коем. Моякта өтүп атат, момундай деп. Жакында кыздардык болот деп атат январда. Ошо январдын канчалары деп атты эле. Суукта дагы токтоп калып көп бара албай, машинебиз араңып аталып. Ошентип калдык, кичине үзүлүп калды. Анан негизи шаарда трудовой резерв деп башкышат. Ал да мен экинчи балам ошо залда чоңойгондо ошондон улам тренерлерин таанып, анан буларга төлөбөйбүз. Льгота беришет да, төлөбөйбүз. Анан 1-чи, 2-чи, 4-чү, 5-чү күнү шаарга, анан биякта да борцовский залыбыз бар, өзүбүз курган. Азыр ал суук болуп калды. Так жылуу кезде аякка да машыгышат. 3-4 күндөн аякка машыгышат.
Ошо. Эмне Өзү күрөштө, бирок келечегин ушу футбол ойносом деп жүрөт да. А так өзү күрөштө. Фото дейсиз гел. Вот, кана, мындай ажырайт. Шуга тактайт. Кенжетай. Кенжеси, эркеси. Ооба. Муну баары коюндарын алып жатышат. Мен да өзүм көп небере болуп чогойгонбуз. Абай. Кулап. Жыргап ойноп, убактылар өтүп жүрүп тургандай болуп. Эстешет баары чогойгондо. Атабай. Мындай кыл кичине башыңды көтөрүп. Муну ким жазады? Айтчы. Ким кооз кылды? Ким? Айтчы. Ким? Көрдүңбү ким жазаган? Кичине тили жай. Эми сүйлөйүн деп Кичине Ата деп эметеби? жок ошо бирок кээде чочуган сүйлөбөйт. Анан кичине эми алганбы билбейм да ошо. Келген аябай чийдей болуп келген. Мурдунан суу аккан, кулактан эме аккан болуп келген. Азыр Кудайга шүгүр. Сүйлөйт көрөт көрсө. Угуп атпай, укканы бала эле сүйлөйт. Угуп атпай. Эмелер менен ойноп атып эле. А булар oyun boyuna koyup çıkarat. 6 жашка чейин негизи чыгат экен да. 6 жашка чейин баягы созулушу мүмкүн да. Ya baskanda da ошондой да. Илгери кыргыздар ошону баспай койгондорду тарпактап эле миңинип алып жүргөндөрдү анан эме кылчу да. Жылкы баласы негизи иштеп элебейт да. Кыргыздын акылмандылыгын карабайсыңбы? Анан баягы жайлоодо баягы жылкыны эртебен айдайт да. Анан астына коюп коюп анан как будто алысыраак кетип калыпчы, жетпегенде анан жылкыны кое берчү экен да. Анан эми сүрдүү келет го жылкы өзү. Анан дүбүрөп келесе эле кыйкырса тиги келбейт, алыс укмаксам болду, нар жакта жүрөт. Жанталаш тура калып чуркап чыккан да. Далай ошенткендер болуптур, далай шокко түшүргөндөр болуптур. Кээ бири баспайт, анан торпактап чоңойт, анан кээде 5ке таңып коет да. Bir ayılda, narında bir ayılda bir ошондой окуя болуптур. Анан илгери сүт сурап келген бар болчу. Азыр эми мындай жок болуп калдык айылдарда. Тиги кошунан сүт алып келе кал деген бар болчу. Анан ай бар мен тиги кимден барып сүт алып келейин деген бир кемпир келбей. Ай уй сагыча отура туруңуз тиги столдун үстүнө кичине чай пай напан жеп десе, анан тиги нан жеп кемпир отурса, бала бешикте да. Анан ал деле андай ойлоп отур да, сүйлөйт да. Анан тили таптак баспай эле анан Oltu kazayıp, mağaza deleden bir konusu iyi bu kadar. Çağırgan boydan. Anam şunday bulup da. Bundağı uğurları jakşı. Buyursa söyleyip. Bak işte emetip kalsa gerek. Sörülgönde travma aldı o, içte aldı o. Bir bala işten ele alat. İşten ele alıp kaçat. Nazır. Кайдан мындай болуп калды деп эле атышпайбы? Көбү негизи изилдеп келсең, бойго бүткөндөн баштап негизи түшүнбөйт деп ойлойт да. Бала өзү түйүлдүк болуп баштагандан баштап түшүнүп баштайт бүт нерсе менен. Ошол эметсе будущий спортсмендерди да тартып алсак болобу? Кел. Каймне каалайт, эмне деп? Микрофон. Бияка отургула, спортсмендер бияка тургула. Фатима sen çık. Sen güreşke kaçkanda turasın. Çakır, erkeğine kadar. Так, кана спортсмендер тизилге. Sen tiyakta ya. Buların çoğunları var. Çoğunları var. Кана так 3 6 дагы 4. Кел, кыздар. Бирден. Эме? Gel. Сага элейин, э? Fatima. Кийин өзүнчө кадрын тастап. Синден ажырат. Эмен. Эмен аты жөнүң айтасың? Күрөшкө канча болду катышып атканыңа? Анан кандай барсовка кийин келет? Кандай сумкаң бар? Уялбай айт. Буйрса ошону алып келебиз. Атың ким? Айбек. 4-cü класста окуйм. Ондомун. Келечекте тарыхта калган чемпион болгум келет. Аябай оригинал неме барсовка алгым келет. Анан сумкада оригинал болсо жакшы болмок дейм. Канча жылдан бери же күндөн бери? 2 жыл болуп калды качканыма.
Жақсы. Келгин да. Жам. Жүр. Отур. Атың ким болот? Келечекте ким болгуң келет? Жана канчанчы класста окуйсуң? Менин атым Темирлан. Ондомун, 4 классмын. Келечекте эме болгум келет, повар. Орусча саны жакшы көрөсүңбү? Ооба. Менин атым Али. 4 класстамын, ондомун. Чоңунда Акжолдо элим келет. Күрөшкө 2 жыл болон деп калды. Оригинал болсо барсовка, оригинал болсо жакшы болмок эле, сумка деле оригинал болсо жакшы болмок эле өзүмө. Акжолдо сенин күнүң болобу ошондо? Ооба. Пойдемте. Давайте bir видео, кадр снимем. Ай, келип атыр. Атың ким болот? Менин атым Камчек. Канчанчы класста окуйсуң? 2. Күрөш менен канча күндөн бери же жылдан бери максат? 1,5 жыл. Машыгып жүрөм, күрөштүм. Келечекте футболист болгум келет. Футболисттер кумирлериң барбы? Жок. Азырынча бар элекмин. Онго чыкканда барам. Молодец. Мен трикодон. Оригинальный трико, оригинальный басовкаларды алгым келет. Оригинальный сумка алгым келет да. Jamila, gel. Atın kim? Jamila, анан мен 2 классмын. Мен Kança жылдан beri başlık görüyorsun? bir ay. Gelecekte kim olmuş? Тренер болгум келет. Kava dileklerini айтып koy. Emne kavaysın? Мага эме оригинал барсовка сумка оригинал ушундай алгым келет. Atın kim bolot? Эрзамат Kançadasın? 6. Vay. Күрөшкө качасың ба? Ооба. Молодец. Келечекте kim болгун келет? Минисе Эмне каалайсың? мен оригинальный трико, оригинальный барсовка, сумка. Кто там следующий? Пойдемте, кыздар. Atın kim? Алтынай 7 жаштамын. Школа барасың? 1 классмын. Келечекте болгондо эми күрөшкө катышам. Тетко, басовка, сумка алгым келет. Почка такой. Мен атым Мина, мен 7-демин.
birinci klasmын. Күрөшмөн баштагансың? Ооба. Канча болуп калды? Буюрса барам. Буюрса барасың. Келечекте ким болгуң келип жатат? Келечекте чемпион болгум келет. Сен эмне каалайсың өзүң? Мен деген Барсовка аргинальный, сумка аргинальный, терко. Атың ким болот? Менин атым Амина, мен 12 жаштамын, 5 классмын. Мен Мээрим Жуманазаровди болгум келет. Оригиналдуу Барсовка, сумка алгым келет. Акжолду да жакшы көрөм. Атың ким болот? Менин атым Адеми, мен 12 жаштамын, 5-Г классында окуйм. Мен келечекте чемпион болгум келет. Анан мен каалаган ойлорум оригинальный сумка, барсовка, трико ушуларды каалайм. Кимдер түшкүсү келип жатат? Кимди тартайын дагы? Мен.